Саламатсыздарбы? Мен Байтемирова Демин. Мен бул ырды тандаган себеби, мен дагы кичине бала табызбай көп бир тууганды болом. Умсунай апа бала бакчасы Желелин көчөсүндөгү 52-үй жанында ыр. Биздин уя жылуу эле кең эле. Бар турпаты хан сарайга тең эле. Терезелер күлүп турчу шаңкайып. Көк эшиги кең аламга жол салып. Кучак жайып кимге алса чылчу. Чай ичкет деп ар кимди чакырчу. Одур-бодур дубалдар атамдан. Балдарымды үшүтпө деп баталган. Апам аны жаз, күз деп акелеп, аңкып турчу тазалык бир касиет. Устундан чала күчүк сүрүлгөн, шыбы бизге төбөбүздөн өңүлгөн. Кар жамгырдан калкалаймын деп турчу. Атабыздын ак эмгегин кеп кылчу. Болу билбейм, кантип бизге чыдачу. Апам аны деп жууп салчу. Ала кийиш шырдактары түтпөгөн. Алышканда бизден чыккан күч менен. Оны бизден учкучактуу уядан. Оту өчпөй дайым түтүн булаган. Ошол тамды кимдин кармап турганын атабыздан айрылганда туйгамын. Эми биз да аскырылып шаарга, кайсы бир күн тас жабылган каарга карасак да апабызды талашып, карабызы жок калган үйгө жан ачып. Коломтосу өчпөгөнүн билгизип, көрдүкага киши дагы киргизип, бирок бизге жылуулугу жетпеди. Түнөп кеткин, үйүң өркең дешпеди. Улам сууп, улам бизден алыстап, унчукпаган үйгө айланды табышмак. Биз айылга бассак, кирбей шарт этип, дарбазага жетпейсиз жан. Апабыз да карап секиден, кайчу дешип уктум дала кишиден. Чарчайгандай карай берип жөн эле, акыретке калды ошол бөбөдө. Эңсеп анын рухунун келишин, бир жагынан айыл үчүн эл үчүн, ошол тамды булуп туруп бир күнү бала бакча куруп салдым үлгүлүү. Апабызга Куран окуп ар жайда, барган кезде жолугабыз балдарга, тосуп чыкса мотурайган 100 бала. Апам күлүп караган биз мага. Биздин уя жылуу болду, кең болду. Эми накта хан сарайга тең болду.